Бакайыр айылында жакында Бакай атанын айкеле тургузулган. Бул жер келечекте кыргыз элинин каада салтын, үрп адатын улаган руханий борбор болот деген ойлор айтылган. Бакайыр айыл өкмөтүнүн ошондой эле Бакайыр айылдык кеңеши токтом чыгарып бул жерге Бакай ата ордосун куруу боюнча жер бөлүп берген 13 гектар. Ошондой эле Бакай чокусун атоо боюнча сунуш киргизишкен да. Бакай чокусу деп урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү указын чыгарып кол коюп берди. Бакай атасынын төбөсү желмаян эстелиги туруп, 7 дубан кыргыздан элеп Ак Бакайдын ак батасы деп өткөрүп атабыз. Бабалардын батасы бул Бактарайдын атасы, Ак Бакайдын батасы, Ак Бакайдын ак батасы деп белгилеп, мына бүгүн бата жалгоо күнү. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл өрөт айткан ушул 7 дубандан биздин аксакалдар, энелер келип жалпы адамзат үчүн бата деп бата күнү белгилеп атабыз. Карабалта шаарына келген Нартуу энелер коомдук бирикмесинин өкүлү Нурбү Берманова келген конокторго улутубуздун биримдигин чыңдоого үндөп, келечек буундарга туура жол көрсөткөн ынтымакка чакырды. Кандай гана нур төгүлүп, кут төгүлүп турат. Шунун бардыгы жакшылыкка буйрусун, кыдырдарысын. Кыскача айткым келет, ата-бабалардын батасы менен агарып көгөрөлүк жерибиз гүлдөсүн. Ушу кыргызга деп бейиштин төрүндө берген жерибизди жараткан Кудай өзүбүзгө буйруп берсин. Кыргыз элибиз көбөйсүн. Манас атабызда айткандай түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз дейт. Шунун бардыгын кут кылсын Кудайым. Кан тамыр чокутажы. Бакай ата бата күнүнө алыскы Тажикстандан келген 80 жаштагы Рахматулла Турдиев өтүп жаткан иш-чарага ийгилик калып, элге батасын берди. Элибизге ынтымакчылык бергин, жерибизге, үйүбүзгө, дастарханыбызга, өмүрүбүзгө кут береке бергин. О жараткан Ак Кыргыздын ар бир үйдөн алымдарды, карыларды, мамлекет башкарган чыган акылмандарды чыгаргын. Бакай ата айкелин кургандарга жана иш-чарага салым кошкон атуулдарга төш белгилер, ардак баракчалар тапшырылды. Мындан ары Ак Бата күнү жылына Бакайыр айылында белгилене турган болду. Башыңызга бак чап. Кудай колдо. Орозбек Бешева, Дина Акматова, Айтматов району.